Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха qassama baynakum akhlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum" дейді. Алла Таала силерге рызқыны қандай бөліп берген болса, силердің құлқ мүнөзүңөрдү дагы ошондой кылып берди. Аллаху субхана ва таала юти дуня ман юхиб ва ман ла юхиб. Алла Таала бул дүниені Алланын алдында bir çirkeyдің, bir чымындын канатына дагы тең келбеген бул дүйнөнү жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да, мусулманга да, мусулман эмеске да бере берет деди пайгамбарыбыз. Бул дүйнөнү бере берет. Себеби бул сыноо. Бирок вала юти дин илля ман ахаб. Бирок динди, хидаятты Алла Таала жакшы көргөн адамына гана берет дейт. Барыбыз эч бир шектенбестен Алла Таала мени жакшы көрөт экен десек, бул туура боло берет. Анткени биз ошо ыйманыбыз бар үчүн мына ошол намаздарды окуп атабыз, диндин буйруктарын аткарып атабыз, зыян нерседен алыс болуп атабыз, жакшылык иштерди аткарып атабыз. Мына ошол Алла Тааланын бизди жакшы көргөндүгүн биз ошол деңгээлде жүргөнгө эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Анан мечиттен чыгып алып туруп, туура эмес иштерди кылгандан этият болуш керек. Эми бизди дин бул мечитке эле камалып калган жок да. Биз келип ибадат кылабыз, соопторду алабыз, бирок ошонун таасири бизде сыртта көрүнүш керек. Анан намазда Аллаху акбарды окуп алып, базарда барып таразадан алдап аткан болсоң, анда бул кыйын нерсе. Аллаху акбарды алып магазиниңде арак сатып аткан болсоң, анда бул дагы кыйын нерсе. Мына ошондон биз дайыма арак нерселерден эмне кылыш керек? Өтө этият болушубуз керек. Эң негизгиси намазды окуп алып чыгып, анан гыйбаттан, ушактан этият болуш керек.